Барыңарга салам. Бүгүн Робинзондун Алуня киносун кыска тилинде айтып берем. Андай болсо кинону баштайлы. Фильм башында Ким аттуу адамга банк кызматкери кабарлашып, буга чейинки карысы 200 миңден ашканын айтат. Ким ага чыдабастан өзүнүн алсыздыгын сезип, көпүрөдөн секирип кетет. Бирок анын ажал жоогунан суу жээгине чыгарып таштайт. Не болгонун түшүнбөй, бети менен кумга жатып калат. Эки жакта карап телефонун күйгүзүп, телефон басса ага суу кирип кеткени эсинен чыгып кетет. Айласы кеткен Ким далдыра отуруп калат. Даже умереть нормально не сможет. Астыда көргөн ал имараттын башынан өлөм деп чечет. Жана суунун аркы бетине өтмөкчү болот. Бирок тегеректин баары суу болуп калат. Башын көтөрсө көпүрө да бийик болот. Ошондон кийин ал эл жок мегаполистин ортосунда камалып калганын түшүнөт. Эртең менен танда кеме менен кетип бараткан адамдар Кимди көрүп калат. Ким алардан жардам сураш үчүн кол шилтейт. Адамдар ага салам берип атат деп колун шилтеп кетип калышат. Кийин кумга жардамга деп жазып коет. Жана сууга түшүп кеткен телефонун кошуп, куткаруу кызматына чалат. Бирок куткаруу кызматкерлери анын айтканына ишенбестен телефонду коюп салышат. Эч кандай чарасы калбаган Ким өзүнүн мурунку сүйлөшкөн кызына чалат. Бирок кызы аны менен сүйлөшкүсү келбестен, кызы трубканы көтөрбөй атканда телефонун кубаты бүтүп калат. Телефон жерге чапкан Ким суудан сүзүп өтөм деп чечет. Бирок буга чейин ал эч качан сүзүп көргөн эмес. Сууга түшкөндөн баштап ал сууга чөгө баштайт. Сууга батып бара жатып, өмүр бою банкрот болорун эсине алат. Ал жумуш жасаган компания банкрот болот. Ал жакшы көрүп жүргөн кызы ага саткындык кылып таштап кетет. Ошол гана кезде Ким бул аралда кутулуп чыкканы менен анын проблемалары эч кайда жоголуп кетпээрин түшүнүп, жана өзүн өлтүрмөк болуп чечет. Ал бир талга өз галстугун байлап, ага асынып өлмөкчү болот. Бирок бул дагы анын колунан келбейт. Эч кандай чарасы калбаган Ким гүлдүн жалбырактары менен тамактанат. Андан кийин ал көлдүн жаман суусун ичет. Ошол кезде ал грибы таап алат. А не так уж плохо. Просто превосходно. Эртеси күнү Ким от жандырайын деп от жандыра албай коет. Ким кичине туруп башкача ойлоп баштайт. Бирок ал үчүн жөн эле оюн. Кечинде боштуктан кол бошобой, Ким айланага кыйкырып, анын шымын чечип туруп, лампочкасын кыймылдатып коет. Эртең менен таңда мусурлардын баардыгын жыйнап жүргөн кезде ал арманындагы өрдөктү таап алат. Ал өрдөк кыялында өрдөк болуп чыгат. Бул өрдөктөн үй жасайм деп оюна келип, После того, как я 7 лет копил на квартиру, 7 жылдан бери үй алам деп акча чогултуп атсам, бул жактан бекер эле Кудай мага үй берди деп Ким өз тагдырына көнө түшөт. Жана жардамга деген жазууну салам деген жазууга алмаштырып коет. Бирок тамак маселеси дагы эле чечилген эмес. Өрдөктөрдү кармайын десе алар качып кетишет. Өзүнүн колу менен жасаган кайырмак менен балык кармайын десе өзүнүн бутун сайып алат. Талга чыгып жумуртка алайын десе талга чыкканын билбейт. Андан кийин ал кири жуйтурган суюктук менен өзүнүн башын жууп алат. Ал химиялык улуу заттан балыктар өлө баштайт. Балыктарды жеген куштар эртең менен өлүп жаткан болот. Бирок Ким андан эч нерсе болбойт. Чалкалап чөптө жаткан Ким бул өмүрдө өз ордун тапканын түшүнөт. Анда биздин экинчи каарман менен таанышууга убакыт келди. Бул кыз бетинин жартысын күйгүзүп алган кыз. Анын бөлмөдөн чыкпаганына 3 жыл болгон. Ал бир гана интернетте отурат. Ошол жерде адамдар менен сүйлөшөт жана ошол жерде жумуш жасайт. Анын бөлмөсү мусурлар менен толуп калган. Анын бөлмөсүнүн эшигине чоң кулпу салынган. Ал энесинин сурактарына бир гана СМС менен жооп берет. Ооба, биздин экинчи каарманыбыздын жашоосу биздин башкы каарманыбыздын жашоосуна окшош. Бул кыз бөлмөсүнүн ичиндеги коробкалардын үстүндө уктайт. Жана мунун ар бир минутасы саат эсептелип расписание менен коюлган. Кечки убактысын ал өзүнүн сүйүктүү хоббисине арнайт. Анын сүйүктүү хоббиси айды сүрөткө түшүрүү. Ага ай абдан жагат, себеби айда эч кандай өмүр сүрбөйт. Бул кыз эшикти жылына 2 жолу көрөт. Ошол убакта 20 мүнөткө эч ким жок болот. Дана ушул күнү биздин Робинзонду көрүп калат. Ал анын талга асылып, өлөрүн көрүп коркуп кетет жана өзүнүн шкафына тыгылып калат. Ошол күнү түнү менен уктай албайт. Жана мындан ары ал айды эмес биздин Робинзонду карай баштайт. Ага эми интернетте отуруш кызык эмес болуп калат. Эми мунун сүйүктүү хоббиси жочун бир адамдын өмүрүн билүү. Ал бул убакытта биздин Робинзон өзүнүн көңүлүн көтөрүш үчүн ар кандай оюндарды ойлоп табат. Бул жолу ал келе жаткан кемеден өзү атайын качып кетет. Отурганда бир Ромеонун сыртын таап алат. Анын ичинде Ромеонун приправасы чыгат. Алтын таап алгандай катуу таң калып карайт. Ал эми Ромеонун сыртын карап окуп, эмне мынча дамнуусуң деп, составын окуп, ойё, эмне мынча сени жегим келип атат деп. Эми ал өзүнүн түшүндө да Ромеонду көрө баштайт. Ошондон кийин ал түрлүү чөптөрдү пайдаланып
камыр жасоого тырышат. Бирок анын жасаган камыры тескерисинче кумга окшойт. Ошол кезде Ким мурун Рамиондон баш тартып кандай акмак болгонун түшүнөт. Ал канчалык камыр жасоого тырышканы менен анын эмгеги талаа кетет. Бир кезде анын башына күчтүү идея келет. Анын өрдөк үйүнүн үстүнө куштардын тезеги жыйылып калган болчу. Ал куштар не менен тамактанат? Албетте дандар менен. Ошондон кийин өзүнүн банковский картасы менен куштардын тезегин кырып терип алат. Андан кийин жерди казып, ал жерге уруктарды тиге баштайт. Ошол жумуштардын баардыгын жасап жүрүп, өзүнүн аракетчил боло баштаганын байкаган. Өтө оор жумуштарды аяктагандан кийин ал өзүнүн денесин туз бөлүп чыгара турганын байкайт жана анын кадимгидей даамдуу экенин сезет. Ким өзүнүн костюмунан бакча кароочу адам жасайт. Өзүнүн жасаган жумушу менен, бакчасы менен мактанып турат. Бул убакта кыз биздин Робинзонду сүрөттөйт. Өтө уялчак экенин, бейбаш экенин байкайт. Жана анын адам оюна келбей турган нерселерди жасаганын байкайт. Ал анын эң жакшы көргөн нерсеси Рамион экенин байкады. Кыз анын жашаган жерине бир күнү бара алам деп ойлойт. Кыз интернеттен робот, оюнчукка жана бөтөлкө виноого заказ берет. Ошондон кийин ал адам ишенгис нерсени жасайт. Өз бөлмөсүнөн чыгат. Роботтун жардамы менен ал эшик алдында турган назарын алат. Көчөдөгү машиналардан ал зонтиги менен жашынат. Ошентип атып ал көпүрөнүн башына жетип келет. Жана өзүнүн Робинзонго жазган катын бөтөлкө аркылуу сууга ырытып жиберет. Эртең менен болгондо кыз уйкусу ачылып электе камера көздөй чуркайт. Ал кумдун бетине өзүнүн катына жооп күтөт. Бирок эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондой болуп арадан 3 ай өтөт. Биздин Робинзон өз өмүрүнө ыраазы. Ал эми балык кармаганды билет жана талдарга жөн эле чыгып кетет. Ал өзүнүн жасаган тамактарын денесинен бөлүнгөн туздар аркылуу даамын келтирет. Ал дарактардын ичинен пайдалуу нерсени издеп жүргөндө ал бөтөлкөнү таба алат. Бөтөлкөнүн ичине ачса, кагаздын бетине салам деген жазууну көрөт. Ал өзүнүн бакча кароочусуна анын сыртынан бирөө карап жүргөндүгүн айтып, мүмкүн ал уятсыз адам деп өзүнүн кийимдерин кайтарып кийип алат. Ошондо арадан 3 ай 17 күн өткөн соң кыз өзүнүн катына жооп алат. Ал ага өтө кубанычтуу болду. Дагы бир оюнчук өз жумушун аткарат жана дагы бир бөтөлкө сууга кетет. Ал айлананын кооздугуна карап таң калып жүрөт. Кыз бул жолу өзүнүн катында менин акыбалым жакшы, өзүң кандайсың деп жазат. Робинзон кум аркылуу бардыгы жакшы экенин айтат. Робинзондун бакчасы жакшы өсүп келе жатат. Ал өзүнүн бакчасы менен сүйлөшөт. Кимдин бакча кароосунун аркасында бир будай өсүп калган экен. Ал кыз интернет аркылуу Рамион заказ берет. Байкуш жеткирүүчү аралга араң дегенде жетет. Ал бул убакытта биздин Робинзон жеткирүүчүдөн жашынып отурат. Жеткирүүчү ага алып келген тамактарын көрсөтөт. Бул жерде Рамиондун көп түрлөрү бар эле. Бирок Кимдин тамактарынын баардыгын кайтарып жиберет. Болбосо жеткирүүчү араңдатып алып келген болчу. Идиштерин алып кайра апарып берип салат. Анан болбой калган алып баруучу кайра артка айтат. Силер бир кыздай адам экенсиңер деп. Я ног не чувствую. Бутум ооругандан сезбей атам деп. Бул Рамион менин өмүрүмдөн да кымбат деп айтып жиберген экен. Ошол күнү түндө кыз бир адамдын өткөн үмүтүнө тамактын даамын татып көрөт. Арадан канча жыл өткөн соң кыз бүгүн энеси менен сүйлөшөт. Кыз энесинен бир түрлүү өтүнүч сурайт. Жер жемиштерин өстүрүүгө бүт нерсенин баары сурайт. Ал убакытта кароочу да робот оюнчуктардын коллекция жыйналып калган эле. Бул жолу катында кыз Робинзондон кечирим сурайт. Жана Робинзон анын көңүлүн көтөрүш үчүн кумдан түрлүү сүрөттөрдү көрсөтөт. Ошондон кийин өсүмдүктөрдү терип чогултууга убакыт келди. Робинзон өзү тиккен өсүмдүктөрдүн бардыгын терип алып, аларды эзип, алардан камыр жасайт. Жана бөтөлкөнүн жардамы менен камырды жаят. Камырды узун бөлүктөргө бөлүп, аны кайнатат. Акыры аягында ал дайым болгон лапшага өзүнүн канча убакыт сактап жүргөн приправасын кошот. Ал курьерден алып калган таякчасынын жардамы менен жеп баштайт. Ошол кезде анын көзүнө жаш келет. Ал өзүнүн алга койгон максатына өтө кубанычтуу болду. Мунун бардыгын карап турган кыз досуна куттуктоо катын жиберет. Куттуктоо катын алгандан кийин өзүнүн досу менен кантип сүйлөшкөнүн элестетип, телефонун алып дайындык жүргүзөт. Андан кийин анын ким экенин кызыгат жана кумга кимсиң деген жазууну калтырат.
кыз интернеттен нече түрлүү кыздардын ичинен бирөөнү тамдап алып Робинзонго жиберейин деген эле. Бирок анын калп айткысы келбей коет. Эртең менен таңда Робинзон бүткүл жерди аралап кыздын катын издейт. Бирок кат жок эле. Андан неге деген суроо пайда болот. Каты уялган кыз өз бөлмөсүнө камалып алып интернетке кирет. Бирок ага жаман нерсе күтүп турат. Интернеттеги достору башка сүрөттөрдү коюп, аларды алдап жүргөнүн билип коет. Мындай кыйынчылык биздин Робинзонду да күтүп турган эле. Катуу шамалдын эсебинен толкун көтөрүлүп, анын бакчасын бусуп кетет. Ал бардык күчү менен бакчасын куткарууга тырышат. Бирок колунан эч нерсе келбейт. Ал анын эң жакшы көргөн өрдөгүн суу тартып алып кетет. Ал өзүнүн өрдөгү менен кыйбай коштошот. Эртең менен таңда кыз аралдын чачылып жатканын көрөт. Жана бакчанын ортосунда Робинзонду көрөт. Жашоосунан нааразы болгон Робинзон өрдөгүн жоготконго жини келип, Я даже этого не могу себе позволить. өрдөктү менден алып койдуң деп жини келип пасылайт этип салат муну караган кызды. Анан ким ар жагын караса эки адам келип калган болот. Алар болсо урагандан кийин мусорларды чогултканы келген болот. Адамдар көргөн ким чуркай жөнөйт. Бирок болсо бул токойго компаниядан аябай көп адамдар келген болот. Алар көпчүлүктүн арасынан кимди жөн эле кармап алышат. Анын арасынан бирөө кимди буту менен тээп таштайт. Жерге кулап калган ким мени ушул жерге таштап кеткиле деп суранат. Фирмадан келген адамдар бул жакка жашоого болбоорун түшүндүрөт. Чучеласын сындырып, окаттарын тепселеп, кимди адамдар сүйрөп баратканын көрөт. Аны көргөн кыз Робинзонду акыркы жолу көрүп атканын түшүнөт. Анан бир нерсе кылбаса Робинзонду жоготуп аларын түшүнөт. Башын жоготкон кыз үйдөгү кийими менен эшикке чуркап чыгат. Бул кыз эшикке чуркап чыкса, мунун мээси ордундабы деп элдердин баары карап жаткан болот. Көчөгө ташталып калган ким болсо өзгөчө адам көрүнбөстөн көчөдө калган бомжторго окшоп калат. Ким болсо мурунку эле оюна келет. Мозго барып кайра секирип өлүүнү чечет. Бул кыз болсо өзүнүн жүрөгүн тыңшап, Робинзон кайда барарын сезип чуркап жөнөйт. Ким болсо 101 автобуска отуруп, өмүрүнүн акыркы остановкасына чейин барган автобуска отурат. Кимди көргөн кыз болгон күчү менен автобустун аркасынан чуркайт. Бирок автобустун аркасынан чуркап жетпей калат. Аңгыча эле сиренанын үнү угат. Көрсө деген ушул эле убакта военный учение жүрүп жатканын болот. Аны билген кыз дагы бир мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүнөт. Автобуска чуркап кире калып, Робинзонду көрүп, өзүнүн атын айта калат. Ошентип бул дүйнөдө эч кимге окшобогон бир кыздай адамдар бири-бирин табышат. Ошо менен бул окуя да аягына келет. Ал эми силер Робинзон менен ким бактылуу болсун десеңер, лайк баскычын басып, коммент таштап койгула. Андай болсо биз жаңы видео жасаганга аттаналы. Көрүшкөнчө.